Арыбаңыздар туугандар, мен каналымда көргөнгө сиздерди абдан кубанычтамын. Ошол Тайваньда бул болсо Чан Кайшинин сүлөкөтү, тиги болсо ошол Сунь Яцендин сүлөкөтү. Жана ошол Сунь Яцендин ошо сыйлоо кандайдыр бир урматтоо комплекси экен. Ушул жерден анан Сунь Яцен деген урматына курулган ушундай имарат. Ошо Тайваньдын бир нерсесине, Кытай менен Тайвань бир нерсесине түшүнбөйм да. Мисалы үчүн бир топ эле жыл өттү, 50 кылымга барып калат жакында. Ошол жылдар өткөндөн кийин ошо эки эл бириксе болмок, бирок идеологиялык бале деген бар экен, коммунизм. Ошо Сунь Яцен мисалы үчүн ошо Кытайды демократиялык өлкө кылам деген, мындай заманбап, күчтүү, чоң бир ушундай технологиялык жетишкендиктерге жеткен ушундай сыяктуу. Анан Чан Кайши болсо бул аскер болгон да, ошол дал ихэтуандардын көтөрүлүшү болуп Кытайда европалык иштерге каршы. Анын ичинен ошол коммунисттик революция болуп кетип, дал ошол маалда Чан Кайши улуттук Китай курам деп туруп, Америка Коошул Штаттарынын акчаларын алып, куралдарын алып, аябай катуу тирешкен коммунисттер менен коммунисттерге СССР жардам берип, акырында Чан Кайши жеңилип, анткени өтө катуу элди кыйнап ийген дейт. Жөнөкөй элди кыйнап ийгенден кийин жөнөкөй эл толугу менен коммунисттик партиянын тарабын тандаган. Мао Цзэдун тескерисинче жөнөкөй элди биринчи орунга койгула деп буйрук берген. Ошондо жөнөкөй эл колдоп, Мао Цзэдунду акырында ушинтип Чан Кайши качканга аргасыз болгон. Бүт ушул армиясы менен мурунку Кытайдын аристократиясы, элитасы, кылымдап келген ушундай окумуштуулар, акылдуу адамдар, адабиятчылар, ушундай Вэньян, Путунха тилдерин негиздөөчүлөрү ушундай бүт бар ошо Тайваньга катышты. Тайваньдан отуракташты. Тайваньда АКШ бир нече жыл Тайваньга өздүк мамлекет, эмендүү мамлекет болбой койдургула, Кытай менен бизди ушундай жаман кылып саласыңар деп кармап атты ушуларды. Эгемендүүлүк мамлекетти жарыялаардан мурда. Анан ушулар бир нече жыл ушундай кыйналышты. Же ар эмес, же бери эмес, же Кытайдын астында эмес, же өзгөчө мындай эгемен мамлекет эмес. Анан бүт ошо өзүнүн өнүктүрүү иштерин жасап жатышты. Өнүгүп, анан аябай эле жакшы өнүгүштү. Бул жерде бир кездерде Жапония басып алгандан кийин аябай чоң өндүрүштөрдү салып, жергиликтүү калкты үйрөтүп, ушундай жапон тилине өндүрүштүк иштерге үйрөтүп, катуу мындай тарбиялап салган да. Чан Кайши келгенде, ошо качып келгенде Кытайдан, бул жерде 1,5 эли аябай технологиялык жактан жөндөмдүү болуп калган. Жарым эли баягы өздүк мындай бул жерден миңдеген жылдары жашаган ушундай элдер болгон. Алар көп нерселерге каршы чыккан Чан Кайшига. Анан Чан Кайши дагы ошо аларды жөнгө келтириш үчүн кан төккөн да. Бул жерден дагы ушундай аябай жаман согуштар болгон, кыруулар болгон, миңдеп адамдар өлтүрүлгөн. Анан акырында Чан Кайши ошол өлгөндөн кийин анын уулу мурас болуп калат. Ушу бийлиги мурас боюнча өтөт. Анан уулу болсо акырындап атасы баштаган Дэн Сяопинден көрүп алышкан, Сингапурдан, Ли Куан Юнан көрүп алышкан реформаларды улантышат. Эл аралык инвесторлорду алып келет. Тигүүчү фабрикаларды жайнатат. Кытай мурун базар болгон ушул Тайвань үчүн тигүүчү аспаптарга. Анан Кытай ага жол жапкандан кийин булар анда айла жогунан толугу менен проводник, семикондуктор деп коет, полупроводник же болбосо микрочиптерди жасоочу, атайын ушундай баалуу жогорку технологиядагы аспаптарды жасоочу ишканалар жасай башташат. Мурунку тигүүчүлөр ошо микрочиптер жасайт да. Ошо Кыргызстан үчүн да бул аябай жакшы мындай жол деп айтсам болот да, модель, мындай өнүгүү модели. Азыр биз тигүүчүлөрүбүз көп, анан акырындап ошо тигүүчү ишканалар микрочиптер жасаганга өтүп кетсе, Тайваньдагыдай сонун болмок деп эсептейм. Дал ошондон анан Тайваньдын дүйнөлүк мааниси өсө баштайт дагы. Бүгүнкү күнү Тайваньдын бул номер 1-де дүйнөдөгү ошол полупроводниктер чыгарган өлкөлөрдөн. Албетте АКШда да чыгара башташты, Кытайда да чыгара башташты. Бирок эмгичекте Тайвань TSMC номер 1 жана өтө алдыда да ошол иштер боюнча. Анан Кытайдагы ойлоп атат да, биз ошо Тайваньды кайтарсак дейт бизге, анда ошо Тайваньдагы ишканаларды, кадрдык потенциалды элин иштетсек Кытай Республикасына,
элдик республикасына. Анда биздин да потенциал өтө жогорулайт деп ишенишет кытайлар. Анан ошон үчүн мисалы үчүн эмки жылда август айларында калп этпесем ошо тактап коюш керек экен. Август айларында 2027 жылы август айларында элдик боштондук армиянын 100 жылдыгы болот Кытайда. Анан ошол 100 жылдыгына карата Мао Цзэдун деп эсептеген өзүнүн Си Цзиньпин айтып атат. Тайвань Кытай менен биригиш керек дейт да. Ошон үчүн ошол атака, согуш, мындай интернетте ар кандай ушундай видеолор тарап атат. Чабуул, эң негизги чабуул июнь айларына коюлган расписание боюнча да, ошо 2027 жылы. Ошон үчүн бул жерге согуш башталып электе көрүп алыш керек экен, кичине карап алыш керек экен, баары кандай, эмнеси жайгашкан. Ошо карап жүрөбүз, выставкага келгенбиз, көрүп атабыз. Бул да жерге согуш келиши ыктымал эмки жылы жайында. Же болбосо эгерде мисалы үчүн Тайвандын өзүнүн бийлиги кичине башкача көз карашка өтүп, ошо Кытай менен кандайдыр бир тереңирээк биригишебиз, бийлик менен мындай жакшы карым-катыш түзөбүз десе, дипломатиялык жол мененби же кандай, же саясий жол мененби, ошондо балким башкы Кытай менен, ошол континенталдык Кытай менен эски Кытай, Тайвань биригер да. Эгерде ушул эки өлкө бириксе, жакшы эле нерсе болот го деп ойлойм. Бирок тайвандыктар аябай европалыктардыкыдай да, мындай тоок, көңүлү тоок, териси ак, жай да, мындай бою да бийигирээк да. Анан өзүлөрү да мындай ток пейилдүү ушундай адамдар экен да. Анан ошону көргөндөн кийин ойлоп атам, Кытайды көргөндөн кийин Кытайда мындай ишке жулунган, мындай аябай мамлекеттин басымын сезген, мындай кандайдыр бир өзүн бир системанын бөлүгүндөй сезген адамдар да, мындай адам эмес, функциялар да. Анан булар тигилерде мындай менталитеттери эки башка, коммунисттер албетте капиталисттерди түшүнбөйт, жана улутчулдарды түшүнбөйт. Анан ошол жерден албетте ошол Тайванда эч ким каалабай эле Кытайга кошулуунун. Өзүбүз эле жакшы жашап атабыз дейт. Жапониядагыдай бияктан жашоо деңгээли өтө бай да. Бирок баары бир ушундай чыңалуу сакталып атат. Ошо Тайвань стратегиялык жакта жайгашкандыктан АКШ муну түбү эле кармап атат. Ошо Кытайга кичине көзүн баягы кычыштыралы деп, коркуталы, ошентип Кытайдын жолдоруна көзөмөл салып туралы деп Тайвань сакташыбыз керек деп турат. Жакынкы чыгыштагы Израилдегидей эле. Ал бирок ошо Кытай өзү айтып атат, жок дейт, биздин жер дейт. Тарых боюнча акыркы бүт юридикалык келишимдер боюнча ошо биздин жер дейт. Анан өзүнүн мурунку тарыхый жерине кайтарыш керек дейт да ушул жерде. Анан ушинтип эле тирешип эле, тытышып эле, анан согуш ачам ачпайм дегендерге салып эле ушинтип атышат. Ал эми Кытай айтып атат, Тайваньга туризмди ачкыла дейт, баштагыла дейт, толугу менен жолуңарды ачкыла, биз менен соодалашкыла, бизди толугу менен визаларды жок кылалы, башы толук бириксек деле жакшы деп ушундай нерселерди расмий айтып атат. Расмий эмес айтып атат. Эчтеке билбейбиз дейт. Ошол Нуактын 100 жылдыгына Тайвань Кытайдын бөлүгү боюнча калат, Кытайдын колуна кайтарылат деп айтып жатышат. Ошо Тайванда болсо жаман куралданып атышат. Бирок баары түшүнүп атышат, эми баягы баары бир Кытайдын эгерде чын эле кагылыш болсо, азыркы ошо Иран менен АКШнын ортосундагыдай же Украина менен Орусиянын ортосундагыдай согуш башталат дагы, көп кан төгүлөт. Сонун имараттар, мемориалдар баары талкаланат. Культура бүт, инвестиция акчасы баары батышка качабы, каяка качат кайра. Такыр оңой эмес болуп калат да. Ошон үчүн бул аябай татаал мындай тарыхый нерсе болуп кетиптир негизи. Ошол нерсени чыңалууну кандайдыр бир жол менен чечиш керек. Бизге да Кыргызстанга мисалы үчүн бул бир аз алысыраак, кымбатыраак биз үчүн бүт Тайвандын товарлары, иштери. Бирок Тайвандын сабагы жана билими бизге өтө керектүү да. Ушунун бүт билимин биз өздөштүрүп алсак сонун болмок. Ошо Тайваньдан да, Кытайдан да ошо билимин алып, биздин элибизди окутуп, Тайвандын мындай технологиялык, экономикалык жолун басып дегендей, ошо жогорку технологиядагы өндүрүштөрдү өндүрүп, өнүктүрүп биздин өлкөдө булардан үйрөнсөк сонун болмок да. Булардын баягы машина куруу,
инженердик нерселер эң жогорку ушул деңгээлде. Ошон үчүн мен да кызыгып атам ошол нерсеге. Албетте Кытайдан кээ бир суроолор боюнча артка калып атат бүгүнкү күнү. Ошол СП выставкасын карасак күчтүүрөөк СП выставкасы, бирок кантсе да биякта да ушундай чоң потенциал бар да. Анан бул потенциал азыр иште. Бул потенциал азыр ошо пайдасын алып келип атат. Эми тынчтык эле болсун, эмнени дагы тилейли. Ошо туугандар, мисалы үчүн ушундай абал болсо, кантип ошо Кытай менен Тайвань бири менен ошо жакшы карын катнаштарды түзө алат. Ошо ой пикирлериңер менен бөлүшсөңөр. Ошо Мао Цзэдун менен Чан Кайши, Сунь Яценди кантип кайра, Си Цзиньпин менен азыркы Тайвань президенттерин кантип кайра ушинтип достош туруш керек да. Кан төгүлбөй, тынч эле, мындай эле соода кылып эле Кыргызстан менен иштешип, ушундай кандай абалга алып келебиз. Ошо боюнча пикириңерди комментарийлерге таштагыла. Дагы кичинекей кулактандыруу, ошо биз бизнес план, экономикалык негиздөөлөрдү, техникалык экономикалык негизделерди жазабыз. Дүйнө жүзү боюнча жүрөбүз, чүнкү үйрөнүп башка четтерге дагы жазып деңгээлибиз өтө жакшы. Эгерде ошо кызыксаңыздар, кайрылсаңыздар болот. WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу, экономист. Ошол Тайвандагы сапардан салам менен эмки видеолордон көрүшкөнчө.